Hazır biz sizler menен Microsoft Word programmasında setlerdi çıkarууну öğreniriz. Microsoft Word programmasında Microsoft Excel'dekinde mümkünçülükler yok. Бирок bir топ бизге ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр бар. Алар кайсылар экенин төмөнкү видеодо көрөбүз. Азыр биз кварталдагы киреше менен чыгымдарды жазып алдык. Азыр биз жалпы түшкөн 4 кварталдагы түшкөн пайдаларды жана максималдык минималдык маанилерин, ошондой эле арифметикалык орточо маанисин, жалпы пайданын, жалпы сомун жана баанын өсүү темпин чыгарабыз. Дегенде биринчи кварталдагы пайданы табыш үчүн макетке киребиз. Бул жерде формула деген бөлүмчөгө киребиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мындай көрүнүштөгү айнекче пайда болду. Бул жерде сан left деп турат. Биз белгилеген жердеги сол жактагы сандардын суммасын салып беребиз. OK кнопкасын басуу менен биз жогорудай жыйынтыкка ээ болдук. Баса белгилеп кетүүчү нерсе биз чыгымды минус сан менен киргизип алдык. Андан кийинки маанини алуу үчүн кайрадан формулага киребиз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай left эмес above функциясы пайда болуп калды. Above деген бул көрсөтүлгөн жерден жогору жактагы сандардын суммасын суммалайт. Азыр биз бул жерге кайрадан left деп жазуу менен мындай жыйынтыкка ээ болдук. Баса белгилеп кетүүчү нерсе, бул программада Excel'деги автоматтык толтуруу функциясы жок. Ошондуктан биз ар бирин жекече толтуруп чыгууга чыгабыз. Кайрадан left деп жазабыз. Left деген сол белгиленген жерден сол жактагы суммаларды чыгарып берет. Ошондой эле айта кетчү нерсе, бул жерде азыраак эле функциялар бар. Excel'дегидей мүмкүнчүлүк кең эмес. OK кнопкасын басып, мындай жыйынтыктарга ээ болобуз. Андан кийин кайрадан left кнопкасын басып, жыйынтыкка ээ болдук. Эми биз бул жерге максималдык маанисин табуу үчүн кайрадан формула бөлүмчөсүнө киребиз. Бул жерге сумма эмес, бул жерге биз максимум max деген функцияны жазабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай максималдык маанини чыгарып берди. Кийинки кадамыбыз эми биз above функциясын пайдалана албайбыз. Ошондуктан Excel'дегидей ячейкалардын адресин беребиз. Максимум max функциясы менен ал эми бул жерде болсо бул
A mamiçası, B, C, D. D mamiçası. Hazır bizge D etnikiden D 5-çi geçeyinki sanlardın minimallık manisini tavuş gerek. Ake ekmaklasın. Biz hazır maksimum değer koyup şonduktan funksiyanın özgörtüşümüz gerek. Minimumdayız. Ake ekmaklasın basar. Terstik anlamasa başla minimum D2'den D5 geçelim. O 76 bu 4 kvartallarda en kiçindeki mani. Arifmetikal ortaça manisini tabu için kayradan formula bölümünün içerisine gireriz dağı. Bu üzerinde alıp average funksiyasını bulunuz. D2'den D5. YCK'ye standartın arifmetikal ortaçası 171'e bar var. Şimdi çapı mani oluz. Bunları above funksiyasını kullanılmayız. Kayradan YCK'lardan adresi veriyoruz. D2'den D5'e ekmaklasın basarız. Birinci kvartaldan 4. kvartalga çeyinki paydalardan жалпы суммасы 684 бар. Эми бул жерде биз баанын өсүү темпин табыш үчүн бул биринчи кварталды экинчи кварталга бөлүм менен проценттик өсүү темпин ала алабыз. Ал үчүн кайрадан формулага кайтабыз. Жерден айта кетүүчү нерсе баса белгилеп кандай функцияны колдонбойбуз. D3 ячейкасын бөлөбүз D2 ячейкасына. Эки экмакасын басып, мындайда жыйынтыкка ээ болуп кайрадан D4 ячейкасын D5 D3'e bölüyoruz. Andan D5 ячейкасын D4 ячейкасына bölümen 4. kvartalın ösü tempini ala alabız. Негизинен жалпы эсептер чыгаруу соңуна келип жетти. Андан кийин бизге суроо пайда болушу мүмкүн. Эгер бул жердеги мани кирешеден чыгым көп болуп кетсе кандай болот? Өзүңүздөр көрүп тургандай Excel'дегидей автоматтык түрдө сандар алмашкан жок. Азыр биз бул жердеги чыгым көбөйгөнү үчүн кайрадан эсептерди оорлашыбыз керек. Ал үчүн бардык жалпы таблицаны белгилеп алып F9 клавишасынын жардамында biz özgörtülgön чыгымдын же эң туура вариантына ээ болобуз.